Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен могул жерде жогоруда угуп отуруп, тактоо иретинде гана бул ТСЖнын жобосу барбы, уставы? Дастан Далбаевич, ким, кайсы тараптан мындай жобо даярланат да? Алар Минюстан каттуудан өтүп сөзсүз устав бар, алар бар. Ошондо Минюст беретпи? Баягы жобону мисалы үчүн уставка киргизип берет да, моундай кыласыңар. Жана жогоруда айтып өтпөдүбү? Надира Азимовна, мисалы үчүн айлыгы кандай болуп такталат, ошол ТСЖнын жетекчиси. Азыр бул жерде бүгүнкү күндө өзгөртүүгө алып келип атпайсызбы? 18 жаштан жогору болуш керек, билими болуш керек. Бул нерселер туура да өзүчө, баягы келечеги. Анан экинчи нерсе бул, Рамис мырза, сиздер кызыктар болушуңуздар керек. Себеби сиздердин жашоочуңуздар да бүт бар, туурабы? Ошо Бишкек шаарынан. Мындайча айтканда, сиздердин квартальныйдын, домкомдун ишин ошо ТСЖлар аткарып берип атат да, туурабы? Туурабы? Ошондой болуп атат да. Квартальныйлардын жумушун квартальныйлар МТУга тийиштүү, МАПтарга. Ошо МТУдан кийин квартальный болот, квартальдан кийин домкомдун эле мындай чоңураак азыр жаңы бүтүп аткан үйлөр ушундай ТСЖ болуп атат. Себеби үйдүн сапатын баарын ушундай сактап калайлы дегендей ушундай бир түзүлдү да ТСЖчы. Мен билгенде мына бизде Ош шаарында дагычы. Бул туура эле ошон үчүн бул уставындагы бүт баарын карап көрүп, экинчи мында окугач баарын карап көрүш керек да. Анан ошондой эле негизде, мисалы үчүн бул жерде мотивация катарында бериш керек, жана айлык деп атпайсыздарбы? Мүмкүн ТСЖга, ошол эле квартальныйларга, баягы домкомдорго бизде баягы сунуш болгондо, мүмкүн кандайдыр бир коммуналдык жактанбы аларга айлык катары бир мындай жеңилдиктерди бериш керек да. Ошо менен элдерди мындай кызыктар кылыш керек да, кызыктар кылганда ал жерде неме болот да. Рахмат. Негизинен ушул экинчи окууда айтып атасыздар, кеңири болгондо. Ошондо Дастан Далбаевич менин сунушум Ош шаарынан дагы чакырсак. Рахмат.